Бұрмалаба бирөөнүн тагдырын. Кыргыз улуу эл, кыргызды кырсыктыргандар эми кыйналат дүйнөдө. Эне атаңа барып ал десең, кыса берсең, бир күнү аурасы сени чарпып коет. Анткени ал улуу. Анткени анын утушу бар. Ал сени багып чоңойткон. Ансыгандай Арстан Алайдын утушу бар. Арстан Алайды сен мурункудай көрбөй, 30 жыл, 20 жыл, 10 жыл мурункудай. Экөөбүз чогуу окудук дейли, мисалга. Мен окуу жайды окудум. Сен мектептен бойдон эле көрүшө элекпиз. Ана мен иштедим, мен медал алдым. Мен утуш алдым. Медалыма же званияма карап мен ошондой должностто отурам бүгүнкү күндө. Мен өстүм, мен утуш алдым. Кантип утуш алдым? Мен элчиликти теңир купулуна толгондой аткардым. Каражат аябадым. Гезиттерге $1000 берүүсүнө кетти. 4 жумада $4000 кетти. 2 айда канча акча кетти? 2 жылда канча акча кетти? Эфирлерге мен утуш алдым. Элчиликти теңир купулуна толгондой аткаргандан теңирдин энергиясы Арстан Алайга берилди. Энергиясы. Арстан Алайга берилди. Мына, эгер түшүңө көмүр, отун кирсе, бул энергия болот. Твердый топливо деп коёбуз орусда. Отко жаксаң үй ысыйт го. Анысы кандай сен мени пендече карасаң күйүп кетесиң. Ал жөн эле былжырап атат десең эле күйүп кетесиң. Бул аалам күчтөрү колдоп коштоп турат. Анткени могу мыйзам аткарылыш керек. Мени адам катары көрбө, бул чындык. Мен ичимде улуу экен. Бул утуп алган экен. Бул көккө айланып алыптыр, бул нурданып алыптыр, бул энергияга толуп алыптыр десең, ошондо туура түшүнөсүң. Мына, проводдун башын көрсөң, мында ток жокпу дейсиң го. Ал ток чыгарчу нерсе. Мен да ошондоймун. Мен дагы бирөөдөн корком кийинчи. Ушу энергиялуу адам окшойт да, энергиясына чарпылып калбайбы? Анан ошондон бири-бирине эле энергиясына караса, жоюлуп кетет. Мына бир периштедей кысталат, бир пендечи, анан аны сабайт, аны кордойт, анан бир күнү өзү ал кеш болот, тентийт, анан талалап жок болот. Анткени тигинин энергиясы чарпып койду сеничи. Ошондуктан момун мусулман кыргызга шек келтирбе, күйүп кетесиң. Анда жакшы Арабияңа барып алып жаша. Ушуну эсиңен чыгарба, күйүп кетесиң. Бул кыргызга энергия түшкөн. Кыргыз Кудайга жакын, сенден канча 1000 километр. Ал көктө турат, көктө. Ошон үчүн көктү көрөт. Кыргыздын көзү көк деген ошол. Көктү көрөт алчы. Сен мурдуң үчүн көрө албай атсаң. Мына кыргызы жакшы көргөн үчүн ана көктөн мыйзам берилди. Кыргызча Куран менен жанагы арабчаны кыргызчага которгонун карасаң, экөөнүн айырмасы сөздөрү асман менен жердей. Ошон үчүн кыргыз асмандын тилин билип туруп анан жерге жеткирип атат бүгүнкү күндө. Кыргыз асмандын ролун аткарып атат. Ошон үчүн кыргызга айланып кутул сенчи.